Саламатсыздарбы? Бүгүн биз Facebook'тун рекламный кабинетинен кантип таргет жүргүзгөндү үйрөнөбүз. Ал үчүн биз реклама деген приложенияга киребиз. Киргенибизде момундай окошко чыгат. Сол жактагы 3 сызыкты басып биз кандай валюта менен төлөйбүз ошону көрүп алсак болот. Мына действующий деп туруп рубль болуп турат. Значит, мен рубль менен төлөйм. А если сиздин картаңыз доллар менен алынган болсо, сиз доллар менен төлөйсүз. Рубль жана доллардын кандай айырмасы бар? Доллар менен төлөгөндө сиз эч кандай налог төлөбөйсүз. Если сиз рекламаңызды рубль менен кетирген болсоңуз, сиз рубльда сиз койгон бюджеттен 20% налог төлөйсүз. Таргет жүргүзүү үчүн биз оң жактасындагы жашыл плюсу бар кружокту басабыз. Басканыбызда момундай окошко чыгат. Вовлеченность деп турат. Просмотр, трафик сайта, охват, сообщение деп. Бизге бул жерден трафик сайта деген керек. Киребиз. Загрузкасы көбүрөөк болушу мүмкүн. Рекламный кабинет полностью разработана боло электигине байланыштуу загрузкасы долго болот. Эми биз бул жерден кандай сүрөт коебуз, фото коебузбу же кольцевой фото коебузбу, видео коебузбу, ошону тандап алабыз. Ал үчүн биздин астындагы формат деген жерде одно изображение деп турат. Сиз бул жерде бир гана сүрөт койсоңуз болот. Же болбосо кааласаңыз сиз аны өзгөртсөңүз болот. Кольцеваяда сиз уже 2ден 10го чейин сүрөт койсоңуз болот, видео койсоңуз болот, же болбосо Facebook'тагы кайсыдыр бир постуңузду таргетке койсоңуз болот. Мен бул жерден кольцевая деп аламын. Кольцевая деп же болбосо видео дегениңизде момундай болуп чыгат. Отмена или ремова деп туруп көктү басып коесуз. Удалить кылып туруп, эми сиз бул жерден биз сүрөт тандайбыз. Бир же бирден ашык сүрөт тандайбыз. Мен азыр бир эле сүрөттү 2 жолу тандаймын. Баары эле окшош экен, ошого байланыштуу бир сүрөттү мен 2 жолу тандап аламын. Загрузкасы бүткү чейин күтө турабыз. Загрузка болуп бүттү. Эми экинчи бөлүккө өтөбүз. Оң жакта экинчи бөлүктө бул заметкага окшош карандаш менен белгиленген. Эми бул жерде биз эмнелерди жазышыбыз керек, эмнелерди толтурушубуз керек. Эң биринчи биз основной текст деген жерди толтурабыз. Мен Instagram курс боюнча фото койгонума байланыштуу эми бул жерге мен курс тууралуу жазамын. Instagram курсу. Жана ушуга окшош тексттерди өзүңүз ойлоп жазып койсоңуз болот, же болбосо готовый текстти алып келип койсоңуз болот. Эми экинчи призыв деген жерге эми сиздин рекламаңызда Instagram'дан, Facebook'тан көрүп калганыңызда магазин деп чыгат, подробнее деп чыгат. Эми сиз бул жерден кандай кнопканы тандайсыз? Мен бул жерден подробнее дегенди тандаймын. Эми 3-чү бөлүгүндө особая категория деген жерге, ал жерге тийбейбиз. Кольцевая галереяда бул жерде сүрөт, если дагы сүрөт кошом деген болсоңуз, мына 3-дөгү плюсту басып туруп сүрөт кошсоңуз болот. Заголовкага эмне жазышыбыз керек? Бир сүйлөмдөн турган кыска, бирок нуска сөз жазабыз. Бул сөз сизде рекламада баардык жерде чыгат. Ошого байланыштуу адамды өзүнө тарткан
жакшы жазуу болуш керек, сөз болуш керек, текст болуш керек. Instagram курс менен өз профилиңди настройкала. Описание, если бул жерге дагы жазам деген болсоңуз жазышыңыз мүмкүн, бирок 20 тамгадан ашык жаза албайсыз. Эми целевой URL деп турат. Сиз бул жерге эмне коесуз? Бул жерге ссылкаңызды койсоңуз болот, WhatsApp ссылкаңызды койсоңуз болот. Instagramдагы аккаунтуңуздун ссылкасын же болбосо группалардын же кандайдыр бир башка каналдын ссылкасын койсоңуз болот. WhatsApp ссылканы коюу үчүн эми номерди жазабыз. Номерди алдындагы плюсу жок. 996 778 ушундай форматта жазып алабыз. Эми бул жерден ссылканы тандап коебуз. Еще настройки. Бул жака да тийбейбиз. Бул жерде сиз профилиңизди, Instagram профилиңизди өчүрүп койсоңуз болот. Место размещения. Бул жерде сиз чыгарып аткан пост кай жактарга кетет. Автоматически дегенде уже минимум 5 сайтка, максимум 10-12 сайтка чыгат. Алар кайсылар? Instagram, Facebook, YouTube, InShot, поисковой каналдар, Яндекс, Google, ВКонтакт, Одноклассники, Друг вокруг жана башка сайттарга чыгат. Кандай болуп чыгышы мүмкүн? Инстаграмда лентада чыгат, историяда чыгат, интересныйда чыгат. Фейсбукта дагы ошондой, Одноклассникиде лентада чыгат, поисковиктерде баннерный болуп чыгат, лентада болуп чыгышы мүмкүн. Сиз иншоттон кандайдыр бир фото монтаждаганыңызда, видео монтаждаганыңызда рекламалар чыгып калат го, же болбосо белек катары чыкканда ошол жерлерде дагы чыгат. YouTube'да кандай болуп чыгышы мүмкүн? YouTube'да сиз кандайдыр бир видео көрүп жатканыңызда, видеонун астында загрузка болушу көрүп атканыңызда астында чыгышы мүмкүн. Же болбосо сиз кандайдыр бир кинону же кандайдыр роликту коюп атканыңызда ошондон ал башталышынан алдын 5 секунддук же 15 секундалык болуп ошол жерде дагы чыгышы мүмкүн. Если сиз буну автоматически эмес, ручной деп выбор кылган болсоңуз, уже бул жерде сиз тандап алсаңыз болот. Мисалы үчүн Facebook, Instagram, Network Messenger деп турат бул жерде. Instagram менен Facebook'та уже лента интересныйларга чыгат. Network'та баннерный болуп чыгат. Нативный азыр мен айткандай эле мына видео награждением дегенде уже бул иншотто же болбосо башка фото монтаждаган, видео монтаждаган приложенияларда чыгат. Сиз кааласаңыз буларды Network Messenger'де өчүрүп койсоңуз болот. Себеби ал жактан келген кликтердин баасы кымбат болот. Мен бул жерде автоматически деп калтырып коем. Автоматически. Эми биз өзүбүздүн чыгарган, жазган рекламабызды бир текшеребиз. Кандай болуп чыгат, кандай абалда көрүшөт башкалар. Мынакей загрузка болду. Жогорунда уже бул Facebook'та сиздин рекламаңыз кандай чыгат. Instagram калган сайттарды көргөзбөйт. Биз көрө албайбыз. Эми 3-бөлүк өтөт. 3-бөлүктө эмне кылышыңыз керек? Бул жерде сиз өзүңүзгө керектүү болгон аудиторияны тандайсыз. Биз бул жерде готовый бар. Готовыйды изменить кылабыз, же болбосо сизде уже тандалган болсо
жогорудагылардын бирөөсүн на выбор белгилеп койсоңуз болот. Бул жерде мынакей эми тандайбыз, сизге канча жаштан канча жаш керек, кайсыл полдогу адамдар керек. Сизге кайсыл шаарлар керек? Мен бул жерге Ош деп жазамын. Ош. Чоң шаарларды тандайбыз. Ош, Бишкек, Мынакей Бишкек, Киргизиям город, Кант. Кыргызстан. Балыкчы. Жалал-Абад. Шаарларды тандайсыз. Минимум 4-5, максимум 8-9 шаар тандап койсоңуз болот. Эми оң жакта галочканы басып тандап аласыз. Эми жашты, возраст, сизге канча жаштан жогору, канча жаштын астындагы адамдар керек. Мага 22 жаштан 45 жашка чейинки адамдар керек. Мен буну 45. Пол аялдар. Слишком. Дагы шаар кошобуз. Москва деп кошуп койсоңуз болот. Город. Элүү. Аудиторияны тандап алганыбыздан кийин эми 4-бөлүккө өтөбүз. 4-бөлүктө биз бюджетти орнотобуз. Бюджетти жана канча күн болот, ошону орнотобуз. Бул жерде сиз биринчи жолу чыгарып жаткан болсоңуз 100 рубльдан, 150 рубльдан баштап көрсөңүз болот. Если уже сиз 3-4 жолу кылып жаткан болсоңуз 300дөн жогору 400 кылып чыгарсаңыз болот. Канчалык бюджетиңиз көп болсо, ошончолук адамдардын кайрылуусу көп болот. Мен бул жерде 400 рубльга коёмун жана 2 күнгө чыгарамын. Мага көбүрөөк адамдар кайрылуусу үчүн. Мынакей астында ваша реклама будет показываться до 8 декабря деп турат. Эми сиз канча сумманы коротосуз? Мен 2 күнгө 800 рубль коротот экем. Эми оң жакта астындагы галочканы басып текшеребиз, баары туурабы, биз жазган текст, биз койгон ссылка туурабы текшере алабыз. Счет и оплата деген жерге картаңыз улана элек болгон болсо улап алсаңыз болот. Баарын текшерип чыкканыбыздан кийин разместить, заказ кылабыз. Ушундай звук чыгыш керек, ошондо сиздин рекламаңыз чыккан болот. Бул жерде загрузка болуп жатат.
ушинтип чыгара алсаңыз болот.